Жараткан Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен сөзүмдү баштаймын. Кадырлуу көрүүчүлөр, Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсү алып баруучулук кызматта мен Уланбек Кылмырза уулу. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу буюрса Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн да кирип калдык. Буюрса ошол туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Деги эле бул айда кылган бардык жакшы иштериңиздер, ибадаттарыңыздар кабыл болсун деген тилектемин. Албетте, бүгүнкү берүүдө дагы Рамазан айтылат эмеспи? Башы ырайым, ортосу мээрим, анан акыркы 10 күндүгү тозоктон кутулуу деп. Мына биз азыркы бүгүнкү күндө Рамазандын 3-10 күндүгүндө турабыз. Анан ушул 3-10 күндүгүндө биз үчүн өзгөчө бир түн бар, Кадыр түн бар. Кадыр түн деп, ошол Кадыр түндү деген эмне, Кадыр түндүн маңызы, Кадыр түндө кантип кадырлуу өткөрөбүз деген суроолорго жооп издемекчибиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде окутуучу доктор Шахмардан Орунбеков агайыбыз келип отурат. Кош келипсиз, агай. Дагы бир жолу учурдан пайдаланып сиздин Рамазан айы менен куттуктайм, агай. Рахмат. Агай, деги эле бул ушул Кадыр түн деген эмне, биздин көрүүчүлөргө Кадыр түн тууралуу, эмне үчүн Кадыр түн деп аталган, Кадыр түндүн мааниси тууралуу биз мындай киришүү иретинде айтып берсеңиз, агай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жалпы көрөрмандарга, жалпы калайык журтка Алла Тааланын саламы, тынчтыгы болсун. Рамазан куттуу ай, берекелүү ай. Бул ай Кур'ан айы. Бул айда ушундай бир өзгөчө бир күн бар. Ал күн Кадыр кечеси, Кадыр түнү. Бул түндү Алла Таала момундарга белек катары берешендүүлүгүн көрсөтүү иретинде берген бир өзгөчө бир күн болуп саналат. Кадыр түнү. Бул Кадыр түн Кур'ан-ы Каримдин аяттары менен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери менен бекитилген, тастыкталган, эч кандай күмөн, шеги жок бир өзгөчө бир касиеттүү түн десек болот да. Бул түндө бир жылдык адам баласынын тагдыры периштелер тарабына сунулгандыгы үчүн Кадыр деп, ошол кадер деп коебуз го, тагдыр. Ошол сөздөрдөн келет да, чындыгында сөздүк маанисине караганда. Анан бул түн өзгөчө болгонунун бирден бир себеби Кур'ан ушул түндө түшүрүлгөн деп дагы айтылат. Лаухул Махфузга андан Жабраил периште ошол Лаухул Махфуздан алып пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга Рамазан айы ичинде жана жылдардын ичинде ар түрдүү окуяларга себебы нузул деген илим бар. Ошондой себептерге байланыштуу аяттарды түшүргөн. Мына ошол Кур'ан түшүрүлгөн бир күн, Кур'ан түшүрүлгөн бир ай болгондугу үчүн Алла Таала бул түндү шарафаттуу кылып, өзгөчөлөп койгон. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мурдакы өткөн үммөттүн, мурдакы өткөн коомдун жашоосунун, өмүрлөрүн өзүнүн үммөтүнө салыштырат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ушундай салыштырып, мурдакы коом 1000 жылдап жашаган турбайбы? 1,5 миң жыл, 3000 жыл жашаган турбайбы? Алардын жасаган жакшы амалдары менен 1000 жыл бою жасаган бир кишинин жасаган амалы менен менин үммөтүм 60-70-100 жылга жетпеген бир өмүрдө жашайт. Анан алардын өмүрү менен биздин өмүрүбүз өтө кыска болуп, жасаган амалдарды салыштырат да, анан ошол жерде эме болот. Көңүлү бир чөгөт да. Буга чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ошо риваятта айтылат, үммөтүнүн өмүрү жашоосу көрсөтүлдү. Анан үммөтүнүн өмүрүнүн жашоосу көрсөтүлгөндө алар мурдакы коом менен өзүнүн үммөтүн салыштыра келди. Салыштырганда амал жагынан биз аз болуп калат окшойт деп ошондой бир үмүтсүз бир абалга түшкөндө Алла Таала Кадыр сүрөсүн түшүргөн деп айтылат да. Кадыр сүрөсүнүн түшүү себеби нузулдарынын бир себеби ушул пайгамбарыбыздын көңүлүнүн бир чөгкөндө, ошо менин үммөтүм көрсө аз амал кылып калат турбайбы деп ушундай көңүлү чөккөн учурда Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө кубаныч тартуулап, Астагфирулlah, инна анзалнаху фи лайлатил кадр
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Sadakallahu aleyhi. Uşul Kadir suresini düşürgende. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul Kadir suresi düşkende ayva kuvanışka bölüngen. Anan sahabalarga uşunday bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul Kadir tündün kasiyetlülügün düşündürü üçün murdakı kovumdun başında murdakı kovumdun başından ötken bir okuyanı bir kişi jönünde söz kılattı. Şamuni Gazi degen bir murdakı uçurda bir joker bolgon. İslam dinine çeyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğruna çeyinki bir doğurdu. Murdakı ümmettün, murdakı min yıldap yaşagan kovumdun arasında şunday bir adam bolgon. Şamuni Gazi degen atalışta atı şunday bolgon. Al soğuttu kiyip alıp, kılıçın baylanıp alıp, min ay boyu tınımsız tün gün Allah yolunda soğuşkan, Allah'ın Tuğra yoluna adamdardı çakırgan, baş berbegenderdi, kılıcı menen şunu korkutkan degen bir manda şu Allah yolunda soğuşkan bir kişi jönünde söz kılat. Anan sahabalar taң kalıp, ay uşunçoluk köp ömür sürse, Allah yolunda ömür boyu, 1000 yıl boyu oşontip Allah yolunda cihat kılgan bolsa, anda bizdin jasagan amaldarыбыз анда анын менен салыштыра келгенде ушунчалык аз турбайбы, болбой эле биздики чекиттей эле болуп калат турбайбы деген бир ойго келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо Кадыр түн жөнүндө сөз кылып, Кадыр түндө кимде ким Кадыр түн күнүнө туш болуп, ошол түндө чын ыхласы менен Кадыр түнүн касиеттүүлүгүнө ишенүү менен, Алла Тааладан андан үмүт кылуу менен ошол түндү таң заарга чейин өткөрө турган болсо, anda al kişi oşol Şamuni Gazi 1000 aylap Allah yolunda cihat kılganday soğukka ee bolat degen salıştırmalı bir sözün aytıp ketken da. Mına Kadir Tün'ün tüpkülügü, tarihi desek oşol yerden başlalat. Kadir Tün özü bir adamdın 83 yıl 4 aylık ömrünü tete dep aytılат. 1000 aydı yılga eseptey turgan bolsok 83 yıl 4 ayga tete bolot eкен. Azır эми 83 yıl 80 yıl жашаш дагы оңой эмес. Бирок Алла Таала bir pendesinin ошончолук мээримин төккөндүгү үчүн 83 yıl bir түндү өткөрүп ибадат менен өткөрүп койгондугу үчүн ошол ибадаты Аллахтар көйүндө кабыл боло турган болсо 83 yıl 4 ay boyu чекесин сеждеден үзбөй же рукуда турган абалда, же кыямда турган абалда, же сеждеде, же намаз окуган учур, же болсом орозо, же болсом зекет, садака ушул сыяктуу Аллага жаккан ибадатты 83 yıl 4 ay üzgültüksüz жашаган bir kişinin soğuğu kандай болсо, Кадыр түндө bir kişi Кадыр түн тосуп кое турган болсо, Кадыр түнү кабыл боло турган болсо, ошонун соогундай соопко ээ болот деп муну аятта айтып атат. Мынакей аяттын маанисине келелик. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kadir gecesinde düşürdük de ayet da. Ve ma adraka ma leyletul kadr. Leyletul kadr emne ekendigini sen bilesin mi? Leyletul kadr, al leyletul kadr tünü hayrun min elfi şahr. Al 1000 aydan artık, 1000 aydan abzel. Leyletul kadr hayrun min elfi şahr. Al tünde emne bolat bilesin mi degen dagı suroo keletdi. Al tünde tenezzelul melaike. Bütün periştiler tüşöt. Ve ruh, Cebrail perişti dagı tüşöt. Ruh dep adamın canına da aytabız. Cebrail periştenin atalışı da ruh. Ruh degen sözdü ошол жака кирип кетет да. Бул жердеги аяттагы рух сөзү Cebrail perişte деп mufassirler açıklaşat. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Allah'ın ruhsatı menen, buyruğu menen ruh Cebrail perişte baş bolup bütünдөй perişteler yer asmanına düşüşөt. Жерге kadimgidey adamlar yaşagan жерге adamların arasına düşüşöt деп айтат да. Al perişteler والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Al perişteler uşunday tınçtık, salamatta olup da uşul
ошол түндө ушундай тынчтык болот. Ал качанга чейин уланат? Матлаил фажр, таң заарга чейин ушундай уланат деп айтып атат да. Ошол түндө ошондой бир окуя болот. Периштелерди Алла Таала жөнөтөт жер бетине. Тынчтык, башында Жабраил периште болот. Бүтүн тынчтык, сакина, рахмат, мээрим, береке Алла Тааланын жакшылыктары жер бетин оройт да. Ошол түндө ушундай бир тынчтык болот. Анан белгилерин дагы кээ бир алымдар ошол таң заарда күн ушундай бир мемиреп чыгат. Күн чыккан учурда, баягы күндө күн чыкканда, жайкы мезгилде күндү мындай караганыңда күндүн нурун чагылганын тик карай албайсың го. Кадыр түн кечесинде ошондой, кадыр түндүн таңы ошондой болбойт дейт да. Күндай мемиреп чыгат да, күндү өз көзүң менен мындай карайсың. Шамал дагы болбойт. Бирок жел жүрүп турат. Ушундай салкын болот. Ушундай бир ысыкта адам мындай чарчап калганда, жамгырдын бир тамчы агып турганындай бир салкындык болуп адамга бир жагымдуу бир маанай тартуулагандай, ошол күндө таң заарда кадыр түндүн таңы ошондой бир мемиреген адамга береке тартуулаган өзгөчө бир түндүн таңы болот дейт да. Бул түн ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга бул түндү ушинтип түшүндүрүп берген. Бул риваяттар бизге дагы кадимгидей жетип, чындыгында кадыр түндөр тосулуп келет. Эми ушул жерден бир нерсени кошуп кетейин. Bir adamdın 10 жылдык эле ömürü var da. 10 жылдык эле ömürü var. Балагатка жеткенден кийинки ömürü дейlik. 10 жыл бою жыл сайын Рамазанда орозосун кармады. Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө кадыр түндү издеди. Анан ошол кадыр түнгө туш болду да 10 жыл бою жыл сайын анын кадыр түнү тосулду жана кабыл болду. Эми салыштырып математика жолу менен салыштыра келгенде 10 жыл бою bir adam кадыр түн тоскон учурда ал адамдын bir жылы 83 жыл 4 айга тете боло турган болсо 83 жылды 10 жылга көбөйттүк. Ошондо не болду? 830 жыл дейлик. 830 жыл ага кошумча жанагы 4 айлыктар да бар. Ошончо жыл эмне кылды? Ибадат кылды. 800 жыл жашап мүмкүн эмес да азыр. 60-70-100 жылга жетип жетпеген ömrүбүз бар. Бирок бул ибадатты жасаганыбызда 10 жылды эле эсептегенде 800 жыл. Ал эми бир эле кадыр түндү тосконубузда 1000 ай жашаган кишинин эмесин 83 жыл жашаган кишинин ömrүнө тете болуп жатат да. Демек, бул жерде Алла Таала бизге кадыр кечесин белек кылып берген да. Жыл ичиндеги Рамазан айыны берекелүү белек кылып бергендей, Ramazandın içinde tündördün özgöçö bir tünü katarı Kadir keçesini bizge belek kılgan. Oşoндуктан bu Kadir keçesine kim tuş bolsa, jana anı talabına jaraşa, Allah'ın kalosuna jaraşa, Allah'ın razılığına jaraşa musulmança bir jaşap oşol tündü ötkörüsü, al kişi ulu bir acır sıylıkka jetti, iyigilikке jetti dep eseptey berебиз inşallah. Albatta Allah razı olsun agay, bizge oşol Kadir tündün mаңызын айтып бердиңиz. Анан чындап эле Кадыр түндүн фазилети, ичиндеги камтыган нерсеси боюнча өтө бир мусулмандар үчүн белек экен. Анан эми өзгөчө көрөрмандар үчүн дагы маанилүү. Качан ошол Кадыр түн агай? Кайсы түн? Бирок сиз бираз кээ бир белгилерин айттыңыз. Мисалы, кайсы түндү ошол Кадыр түндө издеш керек мусулмандар? Албетте биздин эң негизги булагыбыз бул сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Kur'an ayatı, andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sözdörü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadislerinde Kadir keçesin akırkı Ramazan'dın akırkı kündöründe izdegile degende. Bir rivayatta canale okudum, akırkı jeti kündüğünde degen. Bирок жалпысынан акыркы 10 күндүктүн ичинде так сандагы болгон түндөрдө издегиле дегенде. Ошондо 20-дан 21-ге өткөн түндө, 22'den 23'e ötkön tündü, 24'ten 25'e ötkön tündü, 26'dan 27'e ötkön tündü, 28'den 29'a ötkön tündördü, akırkı 10 gündüktü oşol tündördü izdegile degende. Biz bilbeyt ekenbizde kaysıl tündün kaysıl içine saktalgandığı. Mesela Cuma gününde dağı Cuma bir saat var, oşol uçurda dualar kabul bolat deydi da. Bирок ал сааттын вакытысы
кайсыл саат, кайсыл мүнөт экендиги айтылган эмес. Анын сыңарындай Кадыр түндө дагы бир түн бекитилген, аны пайгамбарыбыз акыркы 10 күндө бекитилген. Ошонун издегиле бирөөсүнө туш болосуңар деген. Алымдарыбыздын көпчүлүгүнүн мындай орток пикиринде, иттифагында Рамазандын 26-сынан 27-синчи өткөн түндө басымдуулук жасайт да, ушул пикирлери ошол күн түнгө басымдуу жасалат. Бирок жалпысынан 10 хадистерде акыркы 10 күн деп айтылат. Анан бул түндө Айша энебизге келген бир риваятта сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат да, пайгамбарыбызга кайрылып айтат: "Я Расулалла, эгерде мен Кадыр түндө ушул кайсы түндөрдү издейин дегенде, ошол акыркы 10 күндүктү айтып туруп, анан кандай дуа кылайын дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге ушул дуасын үйрөткөн да: "Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афа фа'фу анна" деп. "Фа'фу анни". Ey Ayşe, sen egerde Kadir түнгө туш болсоң, анда сен Кадыр түнүн тоса турган болсоң, ушул дуаны айткын. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афа фа'фу анни. О Allah'ım, innaka afuvun, sen чындыгында кечиримдүүсүң, кечиргенди сүйөсүң. Мени кечирген деген дуаны көбүрөөк айткын деген да. Ошол хадистердин негизинде алып карай турган болсок, Кадыр кечеси Рамазандын акыркы бөлүгүндө айрыкча сүйүктүү пайгамбарыбыз Рамазан айында i'tikafта олтурган, баягы акыркы 10 күндүгүндө пайгамбарыбыз такыр дүйнөдөн биротоло айрылып, i'tikafка кирип, ошо мечиттен чыкпай ибадат менен алектенип, бир гана жеке муктаждыгын гана бүтүрүү үчүн сыртка чыгып келген. Калган учурларда мечитте чыкпастан ибадатканада ибадат кылган. Сахабалар дагы, кутман сахабалар, улуу аалымдарыбыз, аулия заттар Кадыр түндү аздектеп тосуп алып, аны чыдамсыздык менен тосуп алып, аны өткөрүп жиберүүдөн коркушкан да. Аны бош өткөрүп жиберүүнүн коркунучунда аябай катуу коркушкан. Ошого Кадыр кечесин ошо акыркы Рамазандын 10 күндө тоссо жакшы болот. Демек, биз Кадыр түндө акыркы 10 күндө издесек болот экен, анан өзгөчө тактарда дедиңиз. Анан демек бул түндөрү канткенде маңызды өткөрөбүз, эмне кылышыбыз керек? Же атайын Кадыр түнгө намаз окушубуз керекпи, же Куран окушубуз керекпи? Ушул ибадаттардын тартибин дагы биздин көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Китептерибизде Кадыр кечесине таандык атайын бир намаз жок да. Кадыр намазы деп же ага таандык бир нафил намазды айтылган эмес. Же болбосо кандайдыр бир амалдар дагы айтылган эмес да. Күндүз орозо кармайсың, түнү таравих окуйсуң, Рамазанды күн башка Рамаздын күндөрүндө эле өткөрүп келесиң да. Ал түндө ошо таравихти окугандан кийин, анан кийин баштайсың. Демек, хадисте, аяттарда белгилүү бир ибадаттар көрсөтүлгөн эмес. Жасап келген эле ибадаттарыбызды аткара беребиз. Бирок мустахаб амалдар бар. Кошумча зикирлер, кошумча мустахаб амалдар бар. Муну бизде Кыргызстанда жана ушул дүйнөдө жалпы мусулман калкы хатым Куран окушат. Куранды баштан аяк оодарып, бир дагы сөзү, тамгасы калбастан Фатихадан баштап кул аузу би раббин наска чейин толук окуп бүтүрүп, ошол Кадыр кечесинде дуасын, хатымдын дуасын аткарышат. Азыр эми мынакей биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан дагы жалпы мечиттерге Рамазан ичи хатым Куран менен таравих окулуп, күндө бир парадан, бир жарым парадан окуп келип, Кадыр түн күнү 26-сынан 27-чи өткөн түнгө караганда хатым Куранды толук бүтүргүлө да, ошол Кадыр кечесин тосуп атканда жалпы жамаат менен хатым дуасын окугула. Курандын хатымын дуасын окуп жатканда өтүп кеткендерди дагы, тирүүлөргө дагы жакшылык дуаларды тилеп, жалпы жамаат менен ошондо дуа кылгыла деп айтылат. Анан бул Кадыр кечесинде көп нафил намаз окуу. Нафил шүгүр намазын, тобо намазын, истигфар намазын жана башка ошол намаздарды окуш керек. Буга кошумча истигфар намазын окуйбуз да, анан 4 рекеттүү тасбих намазы бар. Ар ким өзү билсе, ошол 4 рекеттүү тасбих намазын окуса, аябай. Бул тасбих намазы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде бекитилген хадисте келет. Өмүрдө бир жолу окуган жакшы да, жок дегенде. Болбосо ар ай сайын, ар жума сайын тасбих намазын окуп турган жакшы. Атайын Кадыр кечесин тосуу учурунда
tasbih namazын окуган жакшы. Анан каарыкелер, хафыздар бир түндүн ичинде ошо Куранды баштан аяк оодарган учурлар дагы кездешет. Мындан сырткары олтуруп алып, кыблага жүздөнүп алып туруп, теспини алып алып, же колу менен эсептеп, ошо субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар деп тасбихаттарды, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп тасбиhlерди айтып турса болот. Айрыкча тобо ниети менен баягы саййидил истигфар деген бар. Аллахумма анта рабби ла илаха илля анта халактани ва ана абдука ва ана аля ахдика ва вa'дика мастатa'ту а'удhu бика мин шарри ма санa'т абу лака би ни'матика алейя ва абу би занби фагфирли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант деп. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ошо саййидил истигфар, истигфарлардын төрөсү деп муну айткан киши бардык күнөөлөрү кечирилет деп айтат да. Ошону Кадыр кечесинде кайра тилден өткөрүп турса жакшы. Кадыр кечесинде жасалган ибадаттар периштелер менен чогуу жасалат деп айтылат да. Жаныбызда ансыз деле бизде дайыма көзөмөлдөп турган эки периштебиз бар. Киромин катибин деп жазуучу, каттоочу периштелер. Буга кошумча ошол Кадыр кечесинде бүтүн периштелер жер бетине түшкөндүктөн биз жасаган амалдарды алар дагы тасбих кылат, руку кылат, сажда кылгандыктан биз алар менен чогуу эме кылабыз. Ибадатты чогуу жасайбыз да мындайчында. Анан бизде Кыргызстанда өзгөчөлөнүп ошо Кадыр кечесинде сахур тамак аштары берилип турат. Ар бир мечитте эле бул нерселер ишке ашса керек. Демек, ошол Кадыр түндө мүмкүн болушунча ибадат кылып, тооба кылып, же ошол Куран окуу менен өткөрсөк дагы максатка ылайык экен. Анан сиз да айтып өттүңүз, ошол бизде өзүңүз кызмат кылып жаткан Манас университетинин теология факультетинин практикалык мечитинде көп жылдан бери имам катары кызмат кылып келесиз. Ошол жерде ошо Кадыр түн же болбосо Кадыр кечесинде кандай мындай иш-чаралар бар биздин келип тоссо биздин көрөрмандардан? Ооба. Биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин ошо теология факультетинин ислам таануу бөлүмүндөгү практикалык мечит Абдулкарим Сатык Бугра хан атындагы мечитте мына биз 12 жылдан бери ошол мечитте кызматтабыз. Алла таала ошол кызматыбызды кабыл кылсын. Имамдык кызмат, азан айтуу кызматын жана ошол мечиттеги бардык диний жөрөлгөлөрдү колубуздан келишинче аткарып, элге кызматыбызды сунуп келе жатабыз. Жыл сайын биз ошол биздин мечитибизде 5,5 миң киши келип намаз окуйт. Бирок айыт намаздарында, жума намаздарда, айрыкча Кадыр кечесинде 2 эсе ошол айткан сан дагы көбөйөт да. Мындайча 10 миң кишиге жакын киши келип ошол мечитибизде ибадат кылып кетет. Кара Балта жактан буягы, тети Кемин, Көлдөн дагы, Ысык Көлдөн, Талас жактан дагы келип ушул атайын ушул жака келип ушул мечитте Кадыр кечесин тосоюн, ушул мечитте жума намазын окуп кетейин дегендердин сөзүн угуп калабыз да. Буга биз аябай сүйүнөбүз жана сыймыктанабыз. Анткени мечитибиздин көрүнүшү аябай көрүнүктүү, таза, жылуулугу дагы жакшы, университетибиз тарабынан ар тараптан камсыздалып турат, жамаатыбыз да жакшы, анан имамдар дагы ошол атайын кесипкөй өзүбүздүн кесибибизди жакшы адистешкен имамдар катары эсептейм да өзүбүздү. Эми албетте мактануу эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өкүлү болуш оңой эмес. Азыр биз эми динди жеткирүүчү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өкүлүбүз да. Тыккан болуп жана жакшы өткөрүүгө, жакшы көрсөтүүгө аракет кылабыз. Мына ушул Кадыр кечесин дагы биз жакшы өткөрүүгө аракет кылып, буга биз 2 айлап, 3 айлап алдын ала даярдык көргөн учурларыбыз да болот. Кандай даярдык? Рамазан келерден мурда эле Кадыр кечесинде кандай программаларды уюштурабыз? Жамаатка кандай көңүлдөрүнө жагымдуу бир ибадатты чогуу биргеликте аткарабыз деп эме кылабыз. Эми албетте имам унт чыкпай эле койсо, эл өзү алдынча ибадат кылып кетсе дагы Кадыр кечеси боло берет. Бирок мечиттеги шаңдуу болушу үчүн, жаңы динди үйрөнүп келе жатканга дагы, динин орто карманып жатканга дагы көңүлүнө сонун болуп, жагымдуу болуп, эртеси ошол 1 жыл бою ошол күнүн эстеп, кийинки жылдын Кадыр кечесин чыдамсыздык менен тосуп алуу эмесин көрүнүшүн биз имамдар ошол жерде биздин теология факультетинин студенттери менен биргеликте жакшы кылып өткөргөнгө аракет кылабыз. Мечиттин ичинде программаларды уюштурабыз, сабактарды устаздардан, атайын устаздардан чакырып, темаларды бөлүштүрүп, ошо устаздарга темаларды берип,
баян, вааз жана хутбаларды окуп дегендей мындай сабактарды уюштурабыз. Келген жамаат алгач ошол Кадыр кечесинин фазилети, Кадыр түнүнүн өткөрүүдөгү жол жобосун, эрежелерин имамдарыбыз жана алымдарыбыз түшүндүрүп беришет. Мындан сырткары окулган хатым Курандар болот. Бир эле биз ошол күнгө эле чектебейбиз. Бизде мукабала деп коет. Куранды кыздарыбыз дагы, кыз студенттерибиз дагы, эркек студенттерибиз дагы атайын факультетибизде, же мечитибизде карама каршы отуруп алып туруп, күндө Куранды мукабала кылышат да, баштан аяк окушат. Ошол хатым Курандардын баарын жыйнактап, 100 жолу, 70 жолу, 80 жолу Куран баштан аяк оодарылган хатым Курандын дуасын таравих намаз окулуп бүтөөрү менен ошону окуйбуз да, дуа кылабыз. Дуа кылып бүткөнүбүздөн кийин имам чыгып, эми мындан кийинки программаны сиздерге тааныштырайын деп тааныштырат да, ал жерде имамдар баян кылат 1 сааттан, жарым сааттан. Андан кийин атайын кызыктыруучу суроолорду берип, кызыктыруучу белектерди дагы даярдайбыз. Атайын демөөрчүлөрдү издеп, демөөрчүлөр тарабынан ар түрдүү белектерди даярдап туруп, бир мечиттин бир бурчуна коюп коебуз да, ошол суроону баягы исламды үйрөнүү, анткени илим үйрөнүү, илим мажлисин аткаруу да. Бир орозодо бир киши бир илим мажлисине олтурса, ал 1 жыл бою орозо кармады деген сооп бар да. Ошол себептен Кадыр кечесинде дагы илимди дагы ошол ичине камтыйбыз да, илим үйрөнүшсүн. Биздин карапайым калк Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан үйрөнсүн, фикх суроолорунан үйрөнсүн, тафсирден үйрөнсүн, хадис үйрөнсүн, тасаввуф үйрөнсүн, дин үйрөнсүн, Алла Тааланы таанысын, пайгамбар таанысын деген мааниде илимдин суроолорун, илимий суроолорду коебуз да, ошол илимге жооп берген жамаатыбыздын арасынан бирөөсү кол көтөрүп жооп берсе, ага кандайдыр бир белектерибизди даярдайбыз да, ошол белекти тартуу кылабыз. Ушул иш-чараларды уюштуруп аткандан кийин өз алдынча дагы ибадаттарды жасаганга убакыт коебуз. 1 саат, жарым саат ар ким эркин ибадат деп коебуз. Баары кыблага жүздөнүп, каалаганы Куран окуйт, каалаганы олтуруп алып зикир чалат, каалаганы тафаккур кылат, кааласа дагы башка бирөөсү бири менен илим менен шугулданышат. Ошол учурда бизде сыртта дагы өзүнчө бир программа бар. Ал тамак аш таратуу программасы. Сахур, саарлык таратуу программасы. Муну саат 2:30-3 тегерегинде ушундай элге атайын жарыя кылабыз да, эч жака кетпеңиздер, биз саарлык даярдайбыз, ошол саарлыктан келип даам сызып кетиңиздер. Саарлыгыңыздар бүгүн мечиттин эмесинен болот деп. Биз жыл сайын ушул жылга чейин 450 килограмм, 500 килограмм, былтыркы жылы 600 килограмм күрүчтү плов басканбыз. Ошол плов болжолду 15 казанга, 150 килограммдык 200 литровый казандарга пловду басабыз да, ага да ашпозчу дайындайбыз, атайын ашпозчуларды чакырып, 7-8 ашпозчу 16, 17, 15 казанды тейлеп, ошол негизинде пловду даярдашат. Плов даярдап, ага кошумча биздин студент балдарыбыз жардамчы болуп, нан 5-6 миң штук нан кетет. Нанды 4кө бөлүп, кусок-кусок кылып туруп, аны даярдашат. Ар бир кишинин колуна бирден 1 литровый же болсо 0,5тик суу сундук даярдайбыз. Аны даярдаган, буларды даярдаганда дагы 1 күн 2 күн алдын ала даярданабыз. Казандарды даярдайбыз, анан отун суун алып келебиз, продуктасын ташыйбыз. Булардын баарына биздин ушу кыргыздын эле жарандары, мечитибизге келген жамаат, жана башка чет өлкөдө жүргөн, мигрант болуп жүргөн биздин кыргыз боордош бир туугандарыбыз Кадыр кечесине мен кандай салым кошо алам деп алдын ала өздөрү келип бизге айтышат. Кээде биз жетпей калганда көзүбүзгө көрүнгөн баягы колунда бар кишилерге барып жолугуп, быйыл Кадыр кечесине сиздин кандай салымыңыз болот, агатай деп, же эжекей деп кайрылганыбызда, Кадыр түндү дегенде эле ун чыкпай, канча айтасыз ошончо салымым дейт. 100 миң бере аласызбы? Ооба, 100 миң бере алабыз деп ошондой. 50 миң, 100 миң, 20 миң ар кимиси ар кандай. Болжолду 600-700 миң сомдук каржылык кетет. Ички жана сырткы ошол мечиттин ичиндеги Кадыр түн кечесиндеги программаны уюштурганда, аш таратуу, нан, ар түрдүү эмелер таратканда ошончолук суммада акча кетет. Муну биз ошол демөөрчүлөрдөн, кыргыздын мырзалары, кыргыздын айымдары бизге колдоо көрсөтүп, ошол мечитибизде жакшы программаны өткөрүп беришет. Анан студенттерибизге ушул жерден ыраазычылык билдирип кетишим керек. Алар
кыңк дебестен биздин айткандарыбызды аткарып, биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин бир гана теология факультетинен эмес, бардык мисалы 12 факультет, 11 факультет жана бир канча бөлүмдөр бар болсо, ошол бөлүмдөрдөгү бардык студенттерден келип бизге жардамдашкан студенттерибиз бар. Таң атка чейин уктабастан казандын жанында, очоктун жанында отун жагып, дегендей кылып, ыктыярчы болуп кызмат кылышат. Эртеси күнү ошончо 10 миң деген киши келип туруп тамак аш жеп кеткенден кийин сөзсүз түрдө тегеректе таштандылар калат да, баягы калдыктар болот. Аны топтош дагы бир кишиге калбайт. Жалпы студенттерибиз, анан ошо мечитибиздин жамааты менен биргеликте таптаза кылып, университетибиздин мечитибиздин айланасын таптаза кылып тазалап коебуз. Жыйынтыгында шаңдуу бир кадыр кечесин өткөргөн болобуз. Ал биздин өзүбүздүн атайын теология факультетибиздин Instagram баракчасына, Facebook баракчасына жана университетибиздин сайттарына жайгаштырылат. Видео иретинде, жазуу түрүндө, маалымат иретинде берилет. Жана биздин Абдулкарим Сатыкбугурахан атындагы Instagram баракчаларыбызга коюлат. Жана түз эфирде дагы жүргүзүлөт программаларыбыз. Анан суроо жооптор болот. Ушунун негизинде биз кадыр кечесин тособуз да, жыйынтыгында жамаатыбыз бардыгы келгени уктабастан, уктап калышпайт да, анткени уктаганга биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Ошондой программанын бирин артынан бирин уюштуруп койгонбуз. Уктайын деп кеткен киши уйкусу ачылып кете тургандай бир программаларды уюштурганбыз да. Ошондой. Алла разы болсун. Албетте бул ошол бир нече жылдан бери бул жакта ошондой кызмат кылып жатасыз, жалпы имамдык баш болуп, анан өзгөчө жума намаздарда дагы хутбаларга чыгасыздар, же баянга чыгасыздар, айт намаздар дейли, башка күндөлүк 5 убакыт намаздарда, анан өзгөчө ушул Рамазан айында таравихтер, мына күн сайын таравихтер да болуп атат. Анан өзгөчө ошол Рамазан ичиндеги эң маанилүү кечелердин бирөөсү Кадыр түндү дагы ошол кадырына жетип, максаттуу өткөрүү үчүн дагы ошол Кадыр түн программасына да кызмат кылып келесиздер. Алла таала бул кызматыңыздарды кабыл болсун, сиздерге күч кубат берсин. Албетте бул айтып атпайсызбы, бул программа өтө маанилүү, анткени чындап эле мечитибизге ар түрдүү адамдар келет, ар бир улуттан келет, мисалы жаңы үйрөнүп баштаган келет, мисалы, анан ошол аураны, ошол биримдиктеги, ошол Рамазандын, ошол Кадыр түндүн атмосферасындагы жанакы ибадат кылуу, вааздар дейли үйрөтүлүп жатат, мисалы фикх, хадис үйрөтүлөт дегендей. Алар менче сөзсүз алардын жашоосунда таасир калтырып, өзүңүз дагы баса белгилегендей, дагы балким күтүүсүнө себеп болот. Буюрса, бул кылган кызматтарыңыздарды кабыл кылсын, эселеп сооп жазсын. Буюрса, алдыдагыбызды саналуу күндөрдөгү бул Кадыр түндү биздин ошол практикалык мечитибизде дагы бул жылы дагы иншаллах ийгиликтүү өткөрө алуу насип кылсын демекчимин. Сизге бар болуңуз агай. Алла таалам бул кызматыңыздан сырткары башка ибадаттарыңызда көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бардык жакшы иштериңизди кабыл кылсын. Үй бүлөңүзгө, жакындарыңызга жана ушундай академиялык илимий жолдо дагы албан ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, албетте Рамазан ичиндеги маанилүү түн болгон Кадыр түндүн кадыры жөнүндө биз сухбат кылдык. Анан ошол Кадыр түнү дагы биздин ошол практикалык мечитибиз болгон Абдулкерим Сатыкбурахан мечитиндеги жыл сайын аткарып келген иш-чара туурасында дагы маалымат бердик. Албетте жогорудагы устазыбыз айткандай дагы Кадыр түнүнүн кайсы күн экендиги дагы бизге мындай сыр бойдон. Демек, ар бир түнү, Рамазандын ар бир түнүн ошол Кадыр түндөгүдөй өткөзүү дагы балким ошондой да бир хикматты көздөсө керек. Буюрса, баарыңыздардын ушул Кадыр түндө кылган ибадаттарыңыздар, тоболоруңуздар, жакшы дуа тилектериңиздердин баардыгы кабыл болсун. Буюрса, иншаллах ошол Кадыр түндү кадырына жеткен абалда тосойлу жана Кадыр түндү табайлы деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алпарчыл кызматта мен Уламбек Калмырзалуу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.